Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarixынан Davud aleyhissalam. Davud деген пайғамбар болған. Бұл 1000 жылдай мұрын Иса пайғамбардан 1000 жылдай примерно мұрда Бани Исраилге жіберілген пайғамбар болған. Давуд алейхиссалам. Давуд алейхиссалам Жалут деген залым падышаны өлтіріп, кейін аларды зұлымдықтан құтқарған киши болған. Адам алейхиссаламдан кейін Алла Таала аны халифа деген лақап берген. Бірінші Адам алейхиссаламға Алла Таалам халифа деп берген екен. Екіншісі болса Дауд алейхиссаламға Алла Таалам халифа деп лақап берген екен. Бір еле уақытта пайғамбардағы болчу, падышадағы болчу. Алла Таала Забур атты китеп берген. Забур деген китепти мынакей 4 китеп: Таурат, Забур, Инжил, Құран. Ошо Забурду Алла Таала Дауд алейхиссаламга берген. Забур Тауратка ылайыктуу өкүмдөр бар эле, бирок көбүнчөсү Алла Таалага мактоо, Аллага алкыш саналар, кушкабарлар, вааз насааттар жана тасбилер, ушундайлар мазмунду өзүнө камтыган китеп болчу. Дауд алейхиссаламды Алла Таала ушундай үн берген эле. Забурду окуганда инсан жиндер биякта турсун, токойдогу жаныбар жырткычтар дагы, канаттуулар дагы кулак салып угуп моюн сунуп калат эле. Үнүн укканда ушунчалык. Андан сырткары канаттуу ушул чымчыктардын сайраганын түшүнөт эле. Алардын сөзүн түшүнөт эле. Эмне деп айтып атат? Баламы жоготту деп атабы, курсагым ачты деп атабы? Чымчыктардын сөзүн түшүнөт эле. Алла Таала ушунча илим берип койгон эле. Bundan sırtkar Allah subhanahu wa ta'ala temirdi jumşak kılıp bergen ele. Temirdi karmasa plastilinde ele olat ele. Al özüne zarılçılık nerselerinin bardığın kurat ele. Sottor jasayt ele, jana başka atka jabdıktar şoğuşon köp nerselerdi özüne neme kılat ele. Demek tuğandar Davud paygambar degenge biz işenet ekenbiz, iman keltirebiz. Allah Taala'nın tarabынан mınake kitep beriliptir. Uwagында Bani İsrail'de oңдогонго Hidayat yoluna çakırganга jiberilgen. Bir farz turasında takbiri tahrima farz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat, namazdın açkıçı darat deydi. Namazdın baştalgıçı tahriması takbir, Allahu Akbar deybiz. Birinci takbir uşul farz tuğandar. Tileke karşı bugün çoğun kata var. Kanday? Göğünçe cemaat namazı menен okuganda imam Allahu Akbar degende артынан келіп уйғандар жөн эле кулагын кагаттагы Аллаху Акбар дебей эле туруп алат. Бул чоң ката. Бунун биринчи фарызы аткарылбайт, намазы кабыл болбойт бул. Колду көтөрүү бул сүннөт. Колду көтөрбөстөн туруп деле сиз Аллаху Акбар деп койсоңуз намазга кирдиңиз. Биринчи фарызды аткаргандыктан намазыңыз башталды. Бирок эгерде сиз колуңузду көтөрдүңүз дагы унчукпай эле туруп койдуңуз, Аллаху Акбар деген сөздү тил менен айткан жоксуз, анда siz birinci farzı atkargan joksuz. Namazın içinde emessiz. Ne demek namazınız kabul bolgon jok. Namazga girişü bul Allahu Akbar menen bolat. Namazdan çıgı assalam, assalamu aleykum, da taslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, namaz bütürgön assalamu aleykum dedi, namaz büttü. Demek baştalganı tuğandar unutpaylı. Namazın içinde takbirler var. Rüküge кетип атканда, rüküden turganda, sajdaga barganda, sajdadan turganda bul takbirler sünnet. Бирок birinci takbir, birinci Allahu Akbar деген айтуу ушул farz. Ушунун takbiri tahrima. Эмне үчүн tahrima? Деген takbiri tahrima дегени ушул тугандар, мындай адам өзүнө бир канча нерсени убактынча арам кылып турат. Сүйлөгөн, тамак жеген, баскан, күлгөн, каткырган жана башка намаздын ичинде бул арам. Oşun için takbir-i tahrima dünyanın bardığını taştap Allahu Akbar deyip namaza girdiniz. Demek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde ayet otat, tuğandar namazdan açkıçı darat. Daratsız namaz açılvayt, takbir-i tahrimasız namaz baştalvayt. Assalamu aleykumsuz namaz bütböyt degen söz. Bir sünnet orasında kol verip uçuraşu, jana kucaktaşu. Sahabalar biri menen uçuraşkanda Gol verip uçuraşat ele. Sapardan gelgende kucaktaşıp uçuraşat ele. Moyunga moyun tiygizip muanaka dep koyat. Muanaka.
Quchaqlashib uchrashib ele. Gede bolsa gede. Jön ele assalamu aleykum. Peygamberimiz aytgan musulmanlardan uçuraşuusu assalamu aleykum. Ayem oşonun uçuraşuusunun toluqtangаны толық болот качан кол берип койса. Кээде узак болуп калса деле ассаламу алейкум. Жолукканда дагы, коштошкондо дагы ассаламу алейкум. Тынчтык каалайбыз. Биз бардык элге тынчтык каалаган үммөтбүз. Алладан тынчтык сураган үммөтбүз туугандар. Bir manül amaldın fazileti torasında adaldan taap meçit kuru deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kimde ibadat üçün adal maldan taap meçit kura turgan bolsa jaratkan Allah Taalaga beyişten, bermetten, yakuttan jasalgan kan saray beret deydi. Demek meçit medreseler adaldan tapkan akçaga gana kuruluş gerek. Sütkorluk menen birönün akçaсын tartıp alıp, uğurdap alıp, жана бир тыйылган шариаттагы жол менен акча таап кура турган болсо болбой калат экен тууган. Буга сооп жазылбайт буга. Демек адалдан таап куруш керек экен. Ахирет туурасында. Ахиретте Алла субхана ва таала бейишти да жаратты, дозокту да жаратты. Дозоктун ичинде түрлүү азаптарды дагы жаратты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, дозоктун ичинде бир өрөөн бар. Ал өрөөндө бир кудук бар экен, хаб деген. Ошону Алла субханаху ва таала ошо кудука ар залым адамды ошого салат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасынан Асма бинти Абу Бакр радыйаллаху анха айтат, мен бир жолу мойнума парсанак чыкты дейт да. Парсанак чыкты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айттым эле, пайгамбарыбыз айтты, буну жаргыла дагы суусун чыгарла, бу ойдон калтырбагыла. Анткени бул жейт канды сорот деген экен. Бул мындай деген экен. Парсанакты жарып операция кылып коюу, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Ошо ойдон тек коюп огула деген экен да. Себеп дегенде бул ушу парсанак тура бере турган болсо, барып этти дагы канды дагы бузат деген сөз. Көрбөйсүз, ошон үчүн жарып, аны дарылап койгула деген пайгамбарыбыздын медицинасынан билип атабыз мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насааты эгерде силердин идишиңерге ит башын салып кое турган болсо, 7 жолу жугула. Биринчисин топурак менен тазалапла деп Муслим шарифте Абу Хурайра радыйаллаху анхудан риваят келет. Ислам дини тазалыктын дини, ошондуктан идиш аяктарды жууп жатышыбыз керек, үстүн жаап жатышыбыз керек. Эгерде айылда тияк бияктарда бол ит башын салып кое турган болсо, ит нажасул айн, анын шилекейи дагы, эти дагы бул нажас болуп эсептелинет туугандар. Чочкодон кийинки эле орунда турат туугандар. Ит бакканга шарият уруксат берген. Эгерде ушу короону кайтарса, малдарды кайтарса, үйдү кайтарса мейли. Бирок жөнөкөй бүгүнкү күндө этаждын ичиндеги жашап аткандар, итти ичине алып кирип баккандар, буга үйүнө периште кирбей. Пайгамбарыбыз айткан, кайсыл үйдө сүрөттөр, иттер боло турган болсо, ал үйлөргө периштелер кирбейт деген. Демек туугандар, мейли итти ушунда бир короону кайтарганга, ошондой эле мал мүлктү эмелер кайтарганга караса болот. Буну үйдүн ичинде бакса болбойт. Эгер идиш аякка салып кое турган болсо, оозун анда сөзсүз канча жолу 3 эле эмес, 7 жолу жууш керек деп атат. Мынакей. Жана биринчи топурак менен деп атат. Ислам дини, шариятыбыз тазалыкка чакырган, үндөгөн дин, тазалыктан билесиздер. Бул Алла субханаху ва тааланын буйругу. Алла таалам уккана кабарыбызга амал кылганга товфик берсин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahim.